Өлкө аймагында дем алыш күндөрү кеңири масштабтагы профилактикалык рейдтик иш-чаралар башталды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы өлкө боюнча дем алыш күндөрү жол кырсыктарын алдын алуу жана алардын санын азайтуу максатында кеңири масштабтагы рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүп жатканын маалымдайт. Рейдтин жүрүшүндө мас абалында унаа башкарган айдоочуларды, ошондой эле жол кыймылынын эрежелерин одоно бузган айдоочуларды аныктоого өзгөчө көңүл бурулууда. Алардын катарына белгиленген ылдамдыкты ашыруу, каршы тилкеге чыгуу, кооптуу маневрларды жасоо, тиешелүү документтери жок унаа башкаруу жана башка жол кыймылынын коопсуздугуна коркунуч жараткан мыйзам бузуулар кирет. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы бардык айдоочуларды жол кыймылынын эрежелерин так сактоого, алкоголдук ичимдик ичкенден кийин унаа башкарбоого, ылдамдык режимин сактоого жана жолдо бири-бирине урмат сый менен мамиле кылууга чакырат. Урматтуу кесиптештер, өзүңөр билесиңер, 20-июндан баштап укук бузуу кодексине өзгөртүүлөр киргизилген. Ошонун негизинде бүгүн Зарлем аталышында рейд өткөрөбүз. Дагы бир айдоочу жаңы мыйзам менен жоопко тартылат. 2026 жылдын 1-июлунда Жалал Абад облусунун Нокен районундагы Бишкек-Ош унаа жолунун Кызыл Туу айыл аймагында катталган жол транспорт окуясында Матиз үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу жолдун четинде велосипед менен бара жаткан 1955-жылы туулган жаранды сүзүп, окуя болгон жерден качып кеткен. Жол кырсыгынын кесепетинен велосипед айдап бара жаткан жаран окуя болгон жерде каза болгон. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында айдоочу кармалды. Текшерүүнүн жүрүшүндө айдоочу КСМ мурда соттун чечими менен 1 жылга транспорт каражатын башкаруу укугунан ажыратылганына карабастан, айдоочулук күбөлүгүн мыйзамдуу тартипте кайра албай туруп унаа башкарганы аныкталды. Ошондой эле медициналык күбөлөндүрүүнүн жыйынтыгынан ылайык айдоочу жол кырсыгы болгон учурда алкоголдук мас абалда болгону аныкталган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине киргизилген акыркы өзгөртүүлөргө ылайык анын аракеттерине укуктук баа берилип, кылмыш жаза кодексинин 312-беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, бөгөт коюу чарасы 2 ай мөөнөткө камакка алынды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы дагы бир жолу бардык айдоочуларга эскертет: спирт ичимдигин ичип алып рулга отуруу, айдоочулук укугу жок транспорт каражатын башкаруу жана жол кырсыгынан кийин окуя болгон жерден качып кетүү мыйзам алдында оор жоопкерчиликке калып келет. Бишкекте ок атуучу куралдарды жана ок дарыларды мыйзамсыз сактоо фактысы аныкталды. Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгына Борбор калаанын аймагында Р аттуу жаран ок атуучу куралдарды жана ок дарыларды мыйзамсыз сактап жүргөнү тууралуу ыкчам маалымат келип түшкөн. Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 267-беренеси куралды жана ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү менен кылмыш иши козголду. Тергөө жана ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Бишкек шаарынын Махатма Ганди жана Ала Арча көчөлөрүнүн кесилишинде Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө башкармалыгынын кызматкерлери Toyota Corolla үлгүсүндөгү автоунааны токтотушкан. Унааны кароо учурунда арткы орундуктан жүргүнчүлөрдүн бирине таандык спорттук баштык табылган. Баштыкты тинтүүдө төмөнкү буюмдар табылып алынган. ПМ үлгүсүндөгү тапанчага окшош буюм, 5 даана огу менен Rex Perfecta үлгүсүндөгү тапанчага окшош буюм, 13 даана 9 мм калибрдеги огу менен белгисиз үлгүдөгү тапанча пулемотко окшош буюм, жылмакай тешиктүү ок атуучу куралдын бир кесими, 4 даана ыз учуу чыгаруучу граната кара түстөгү беткап, жашыл түстөгү аскердик камуфляж кийиминин топтому. Тергөө иштеринин жүрүшүндө аталган автоунаанын жүргүнчүсү мурда бир нече жолу соттолгон. 1983-жылы туулган РК аттуу жаран экени аныкталды. Анын көрсөтмөсүнө ылайык табылган баштык мурда өзү менен бирге жаза мөөнөтүн өтөгөн уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Жумагулов Чыңгыз Адашкановичке Чыңгыз Дөг айманаты менен белгилүү таандык болгон шектүүнүн айтымында болжол менен 4 жыл мурун Жумагулов бул баштыкты убактылуу жашырып турууну өтүнүп тапшырган. Бирок баштыктын ичинде курал бар экенин көргөндөн кийин коркуп, аны токой тилкесине көмүп коюп, өзү жашаган жерине кетип калган. Кийинчерээк Жумагулов кармалып, андан соң каза болгонун уккан. Учурда алынган ок атуучу куралдар жана ок дарылар тиешелүү экспертизага жөнөтүлдү. Шектүү Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 96-беренесинин негизинде Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.
Урматтуу жарандар, Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын так сактоого чакырат. Ок атуучу куралдарды жана ок-дарыларды мыйзамсыз сактоо, алып жүрүү жана ташуу мыйзамда каралган жоопкерчиликке алып келет. Эгерде шектүү буюмдарды байкасаңыз же мыйзамсыз аракеттер тууралуу маалыматка ээ болсоңуз, дароо ички иштер органдарына кабарлаңыз. Бишкек шаарында МКБнын жетекчилиги жана кызматкерлери тарабынан мото жана скутер айдоочулардын катышуусунда тартип бузууларды алдын алуу максатында түнкү рейдтик иш-чаралар күчөтүлдү. Иш-чаранын жүрүшүндө түнкү убакта ызы чуу жаратып, тургундардын тынчтыгын бузган, ошондой эле тийиштүү документтери жок же жол эрежелерин бузуп жүргөн мото айдоочулар аныкталып, аларга карата мыйзамга ылайык чаралар көрүлүүдө. Аталган транспорт каражаттары убактылуу айып короого токтотулуп, айдоочуларга укук бузуу жөнүндө тиешелүү протоколдор түзүлүп берилди. Камера канча фиксировать этет? Стандарт болуш керек да госпомер. Бунун документтери барбы? Машина номери жок. Барбы? Номер каякта? Номерин ошо байке кассет жок. Эми кассеттин жоготуусу бар, шылтоо эмес да. Ошон үчүн абай тапар. Тынч. Шаар ичи түнкү саат мына нерселерге дайыр жол айтып коеюн. Түнкү саат 2:30 болду. Биздин адамдар, жарандар уктап атышат. Тим более советский көчө менен мына бүт высокоэтажный үйлөр, бuyakta деген кички балдар, карыган ата-апалар жашайт. Ошолордун баарын уйкусун бузуп атпайбы? Июль Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын түзүлгөнүнө 90 жыл толду. Кылымдар алмашат, муундар жаңыланат, убакыт өтөт, бирок элге кызмат кылуу, мыйзамдуулукту камсыздоо жана адам өмүрүн коргоо деген ыйык милдет эч качан өзгөрбөйт. 90 жылдан бери жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы өлкөбүздүн жолдорунда коомдук тартипти камсыздап, жол кыймылынын коопсуздугун чыңдоо, жол кырсыктарын алдын алуу жана ар бир жарандын өмүрү менен саламаттыгын коргоо багытында үзүрлүү кызмат өтөп келет. Бул жөн гана кызмат эмес, бул чоң жоопкерчилик, кесипкөйлүк, берилгендик жана мекенге ак кызмат кылуунун бийик үлгүсү. Биз бүгүн кызматтын түптөлүшүнө зор салым кошкон ардагерлерибизге терең таазим этип, бүгүнкү күндө күнү түнү кызмат өтөп жаткан ар бир кызматкерге чын дилден ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин күчү менен эмгектериңиздердин аркасында миңдеген адамдардын өмүрү сакталып, өлкөбүздүн жолдорунда коопсуздук камсыздалып келет. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, жарандардын өмүрү менен ден соолугун коргоо жана мыйзамдуулукту бекем сактоо мындан арыда биздин башкы милдетибиз жана эң жогорку сыймыгыбыз бойдон калат. Урматтуу ардагерлер жана кызматкерлер, сиздерди кесиптик майрамыңыздар жана кызматтын түзүлгөнүнө 90 жылдык мааракеңиздер менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Баарыңыздарга бекем ден соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк бакыт, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Элибиз аман, өлкөбүз тынч болуп, жолдорубуз ар дайым коопсуз болсун. Жалал Абад облусунун Нокен районунда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын 90 жылдык мааракесине арналган кичи футбол боюнча амелдеште 1-чи орун тергөө командасы, 2-чи орун күзөт командасы, 3-чү орун борбордук участковый командасы, ошондой эле мыкты оюнчу, мыкты коргоочу, мыкты чабуулчу, мыкты дарбазачы аталышындагы сыйлык грамота, статуялар жана акчалай сыйлыктар тапшырылды.